Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз укук маселелери жөнүндө айтып атканда мурас маселелери жөнүндө токтоло кетсек деп эсептеп атабыз. Мурас маселеси биздин жашоодо ар бир адам менен кездеше турган нерсе. Бардыгыбызга белгилүү, бул жашоодо адам келген сыяктуу эле бул жашоодон кетет. Ошол кеткен учурда анын мурасы кандай кабыл алынат, кайсы учурда кабыл алынат, ошол жөнүндө токтоло кетсек. Мурасты кабыл алган адамдар мураскорлор болуп эсептелет, наследники. Эми мурастын өзү дагы бир топ түрлөргө бөлүнөт. Мисалы үчүн бул кандайдыр бир мекемеде мүчө катары болгон болсо, ошол мүчөлүк мураска өтүшү мүмкүн. Кандайдыр бир бирөөдөн дуулап зыянды өндүрүү болсо, ошол зыянды өндүрүү мурасы болушу мүмкүн. Алимент өндүрүү боюнча милдеттери болушу мүмкүн. Пенсия, пособие жана башка төлөөлөрдүн ичинен булардын накопительный пенсионный фонддон калган материалдык жана материалдык эмес нерселер болушу мүмкүн. Эми көпчүлүк учурда бул азыр биздин жашообузда бул адамдар жашоо учурунда топтогон акча каражаттары, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлкү болуп келет. Андан тышкары автордук укуктары жана ушул сыяктуу нерселер болот. Эми мураскор ким, мурас кайсыл учурда ачылат, ошол жөнүндө кеп кылып кетсек туура болот. Биздин Жарандык кодекстин 60-главасында мураскорлор жана мурасту кабыл алуу шарттары жөнүндө жакшы так көрсөтүлгөн. Ушул так көрсөтүлгөн талаптарга ылайыктуу бардык мекемелер иштейт. Бул учурда юридикалык жактан биринчи иретте нотариустар көп иш аткарышат. Андан тышкары бардык юридикалык мекемелер катышышы мүмкүн. Биринчи ирет бул мурас кантип ачылат? Бул адам каза болгон учурда анын мурасы ачылат. Бул адам каза болгондон кийин каза болгондугу тууралуу күбөлүктү алып, ошонун негизинде нотариалдык конторага 6 айдын ичинде мураскорбуз деп эсептеген адамдар кайрылышы керек, сөзсүз арыз менен. Биз ушул адамдын мураскорубуз деп. Кээ бир адамдар түшүнбөстүктөн, мыйзамды туура түшүнбөй калып, 6 ай өткөндөн кийин кайрылабыз деп калган учурлар чанда кезишет да. Бирок бул туура эмес, себеби мыйзамда көрсөтүлгөндөй адам каза болгондон тартып 6 айдын ичинде сөзсүз түрдө мураскорлор кайрылышы керек. Экинчиден, мурас ачылган жер кайсы жер болуп эсептелиш керек? Бул бир аз татаалыраак нерсе, бирок мурас ачылган нерсе бул адам акыркы учурда жашап, ошол жерде өмүр сүрүп, өмүрүнүн аягын ошол жерден тапкан киши, ошол жер мурас ачылган жер деп эсептелет. Демек, кайрылуу учурунда мураскорлор ошол райондун мамлекеттик нотариусунан кайрылып, жана биз айткан биз мураскорбуз, ушундай адам каза болду деп өлгөндүгү тууралуу күбөлүгүн көрсөтүп, андан тышкары өзүнүн кандайча мураскор экендигин далилдеген документтерди көрсөтүп туруп анан кайрылыш керек. Мисалы үчүн, эгерде бул жубайы боло турган болсо, анда экөөнүн нике тууралуу күбөлүгү талап кылынат, жашаган жеринен маалым каттап жана ушул сыяктуу документтер кабыл алат.
Бул мурас кабыл алуу үчүн 6 айдын ичиндеги мөөнөт баардык мураскорлор ошол адам каза болгонун билип кайрылуу мүмкүнчүлүгүн алган мөөнөт деп эсептелинет. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Андан тышкары бул мураскорлор өзүнүн ирети болот да. Биринчи ирет, экинчи иреттеги мураскорлор болуп эсептелинет. Ошол мураскорлор бул так көрсөтүлгөн. 1142 беренеде Жарандык кодекстен биринчи иреттеги мураскорлор көрсөтүлгөн. Алар кимдер болуп эсептелет? Бул баардыгы мурасты тең кабыл ала турган адамдар. Булар балдары, жубайы, ата энеси, же болбосо багып алган ата энеси болуп эсептелет. Бул биринчи иреттеги мураскорлор арасына боюнда калган балдар дагы кирет. Каза болгон киши тирүү кезинде боюнда калгандар, кийин төрөлгөндөр дагы мураскорлордун катарына кирет. Бул биринчи иреттеги мураскорлор болуп эсептелет. Экинчи иреттеги мураскорлор бул бардыгы мурасты тең кабыл алышы керек. Бул бир туугандар, аталаш, энелеш болушу мүмкүн, бирок бир туугандар болуп эсептелет. Андан тышкары чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энелери кирет. Кээ бир учурда бул мураскорлор өздөрү мурас берген адамдан мурун каза болуп калган учурда алардын өкүлү катары алардын балдары жалпы иретте мыйзамда көрсөтүлгөндөй кабыл алышы мүмкүн. Үчүнчү ирет бул 1144 беренеде көрсөтүлгөн. Алардын биринчи, экинчи иреттеги мураскорлор жок болуп калган учурда ушул адамдар келет. Булар тай экелери, тай эжелери, тай жеңелери жана атасы тарабынан бир туугандар, эми бул агалары, эжелери бул үчүнчү иретке кирет. Андан кийинки иреттеги мураскорлор кайрылуу тартибинде такталат жана алардын ичине башка бир туугандары, башка туугандары өзүнүн бул жакындыгына жараша аныкталат. Мен айтып кеткендей, мурас эки түрдө кабыл алынат. Бул каза болгон адам өзү тирүү кезинде, акыл эсинде, эч кандай мажбурлоо шарты болбогон учурда өзү жазып кеткен мурасы аркылуу берилет. Экинчи ирет болсо бул мыйзам түрүндө. Андай мурас кагазы жок болгон учурда мыйзам түрүндө жана мен айткан ирет боюнча кабыл алынат. Демек, өзүнүн тирүү кезинде адам өзүнүн мүлкүн же болбосо башка интеллектуалдык бир нерселерин мураска калтыргысы келген учурда анда ал жана нотариуска барып, ошол мамлекеттик гана нотариуста болот. Мамлекеттик нотариуста өзүнүн мурасын жазып, бекитип коюш керек. Бул мурас кагазы эч кимге айтылбайт. Анын өзүнүн ниети, пейили ошол мурас кагазында калат. Бул каза болгондон кийин гана алып чыгып, ошол нотариустан угузулат. Бул тайна наследование деп эсеп. Мурас кагазы бардык нерсени тактап көрсөтүлүп, бүт мүлктүн баары ошонун ичине киргенде, анда ошол мурас так аткарылышы керек. Адамдын өзүнүн көңүлүнө жараша жана жазып кеткен мурасы берилет. Бул учурда
эч кандай арыз менен кайрылбай ошол мурас кагазы менен эле иштесе болот. Экинчи ирет бул мурас кагазы жазылбай калган учурда биринчиден мурастын массасы эмнелери бар экен, кандай нерселер мураска кала тургандай далилденгенден кийин мураска кабыл алабыз деп кайрылган адамдар мыйзам түрүндө, мыйзамды мен жогоруда айтып кеттим, жана мыйзамдын иретине ылайык мураскорлор кабыл алышат. Андан тышкары мурас маселеси жөнүндө айтып келгенде, кээ бир адамдын мурасы кандайдыр бир чоң мекеменин же болбосо кандайдыр бир бөлүнбөй турган нерсенин ичинде кандайдыр бир бөлүгү гана болушу мүмкүн. Бул бөлүгүн мурас катары берүү да өзүнчө бир тартип менен болот. Ал мурастын өзүнүн сапатына, санына жараша боло турган нерселер. Биз Кыргызстанда көпчүлүк учурда мурас маселелерине кайрылган учурда абдан көйгөйлүү нерселерге жолугабыз. Көпчүлүк учурда мурас таштап аткан адамдар мурас кагазын жазбай кеткендигине байланыштуу чырлар болуп калган учур болот. Ошол чырлар учурунда мен бир чети юридикалык жактан, бир чети адамдардын өзүнүн ортосунда турган мамилелердин көйгөйлөрүнө көңүл бургум келет да. Бул мурас талашуу маселеси кийинки учурда абдан көп болуп келатат. Мурун эгерде мурасты калыс, баягы тегерете отуруп чече турган болсо, азыр чыр учуру көп болуп кетти. Себеби бул каза болгон адам менен мураскорлор бул жакын адамдар да. Ошон үчүн бул маселени мураска таштап аткан адам дагы өзүнүн мүлкүн тагдырын чечүү жөнүндө ою болуш керек да. Көпчүлүк учурда чогулган жерлерде карыялар айтып калышат: ой балам, менин момундай мүлкүм бар, момундай нерселерим бар, момундай автомашиналарым бар, вертолетум бар дегендер болот да. Мен ошондо суроо берем: урматтуу карыя, канчага чыгып калдыңыз? Алар 70-ке чыктым, 80-ге чыктым деп. Анан юрист катары кызыгам, анан сурайм: урматтуу карыя, бул мүлкүңөрдүн тагдыры кандай боло турган жөнүндө ойлонуп, ошол жөнүндө балдарыңарга айтып, же болбосо мурас кагазын жаздыңызбы деген учурда алар да ойлонуп калат да. Себеби жакшынакай жашоо болуп аткан учурда, улуу кичүүнү сыйлап, бир туугандар ортосунда жакшынакай мамиле болуп турган учур, бул эң сонун нерсе да. Бирок мурас маселеси, материалдык маселе кээде таптакыр башка тарабына өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Мен көрүп жүрөм практикамдан, көпчүлүк учурда чыр маселеге айланып, жакын адамдар бири-бири менен сыйлашпай, катышпай калган учурлар бар. Бирок эгерде бир үй бүлөнүн атасы болсо же энеси болсо, мындай мурас материалдык нерсе балдардын ыркын бузуп, же болбосо ал каза болгондон кийин ошол майда буюм үчүн булардын өзүнүн балдары, бир туугандары чыр болуп катышпай калышын каалабайт болуш керек деп эсептейм. Ошол себептен дайыма ушундай карыяларга кеңеш берем. Ушундай кандай мүлкүңөр болсо, ошонун тагдырын ойлонуп, эми бардык бул дүйнөдө түркүк болгон адам жок. Көзү өтүп кеткенден кийин кандай бөлүшөт, ошолорду айтып кеткен жакшы. Кээ бир карыялар, мен ушуларга абдан ыраазы болом. Көзүнүн түрүсүндө эле көпчүлүк эми биз кыргыз мал менен жашайбыз, малын бөлүп берип, өзүнүн үйүндө ким кайсы мүлктү ээлеп калат, же болбосо ээлеп атат, ошону бөлүштүрүп, жакшынакай түшүндүрүү иштерин көз түрүсү кезинде жүргүзөт. Бул менин оюм боюнча этикалык жактан, моралдык жактан жана юридикалык жактан да абдан туура нерсе. Ошол себептен ар бир адам өзүнүн мүлктү кандай сүйүнүп, жаратып, ошонун баарын таап, эмгегин кетирип аткан болсо, ошончолук иретте эле ушул мүлкүнүн тагдырын да ойлоно жүрүш керек. Ошого мен чакырам. Жанагы алдын ала көп нерсени түшүнгөн карыялар
бөлүштүрүп жакшынакай алып кетет. Өзүнүн сөзү, көзүнүн тирүү кезиндеги сөзү бул жакшы нерсе болуп эсептелет. Анткени көз өтүп кеткенден кийин балдардын ортосунда эч кандай көйгөйлүү маселе же чыр чатак болбойт. Анан өзүнүн үй бүлөсүнүн биримдигин, үй бүлөсүнүн ынтымагын, үй бүлөсүндөгү сыйды сактап калганга бул бирден бир өбөлгө болуп эсептелет. Мен ушул нерсени дайыма айткым келет. Дайыма ушул нерсе жөнүндө ойлоно жүргөндү туура деп эсептеймин. Тилекке каршы андай болбой калган учурлар болот. Мен практикамда бир көрүнүш мага абдан жагымсыз эсептелди. Свердлов райондук сотунда ишке катышып аткан учурда ишти күтүп туруп калдык. Ошол учурда эки бир тууган кыз бир комнат квартираны энесинен калган нерсени бөлүшүп атышыптыр да. Мына ушул учурда башка эч кимиси жок экен. Ошо эки бир тууган бири-бирин жаман сөздөр менен урушуп, ушул бир кенедей гостиного типа квартира экен, эми ал көп деле баа болбойт. Ошон үчүн өзүнүн мамилесин бузуп, бир тууганчылыктан кечип атканы мени аябай кейитти. Ошол себептен мурас маселелерин өзгөчө биз бардык нерсени сатып алып же болбосо топтоп аткан учурда анын тагдырын бөлүштүрүү маселесин дагы сөзсүз ойлонуп кетишибиз зарыл деп эсептеп калдым да. Себеби бул өзүбүздүн ортобуздагы мамилелерди бузуп, адамгерчилигибизден чыгып кетишүүгө өбөлгө түзүп калышы мүмкүн. Ошол себептен биздин юридикалык формабыз бар. Ал өтө деле кымбат турбайт. Ошон үчүн нотариуска барып, өзүңөрдүн оюңарды, бардык талаптарыңарды жазып, балдарга кандай шарт койсоңор да болот. Мисалы үчүн бул мүлктү момундай шарт түзүп, же болбосо момундай нерселерди аткарганда аласыңар деп, анын эми формалары көп. Жергиликтүү нотариустар бул боюнча абдан чоң иштерди жүргүзөт, түшүндүрүү иштерин да жүргүзөт. Ошол жерге кайрылып, жазып койгон эч бир ашык болбойт. Эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин мыйзамда, жарандык кодексте 60-бөлүмүндө бардыгы такталып жакшынакай жазылган. Ошого карабастан чыр маселелер дагы көп болуп атат. Ошого биз мыйзамга баш ийип, мыйзамдын талабына көңүл буруп, ошону түшүнүп жүрүүбүз абдан зарыл деп эсептейм да. Ошондуктан биз мурас маселесине көңүлдү жакшы бурушубуз керек. Эми кишинин көзү өтүп кеткенден кийин анын мурасын бөлүштүрүү мыйзам иретинде болгон учурда жана талаптарды аткарышыбыз керек. Андан тышкары биз жана биринчи иреттеги мураскорлор жөнүндө кеп кыла кетейин деп атам. Кээ бир учурда мындай болот. Үй бүлө чогуу жашап жүрөт, бирок кийинки 10 жыл же 15 жыл чогуу жашабай калат. Бирок күбөлүгү нике туура кала берет. Демек, нике туура мыйзам талабына ылайык нике тууралуу күбөлүгү калгандыгына байланыштуу экөөнүн ортосунда мамиле жок болсо деле булар жубай болуп эсептелет. Жакында эле биз бир ишти бүтүрдүк. Ушул Бишкек шаарында бир адам каза болду. Анын 2 комнат квартирасы бар экен. Андан тышкары дагы мурастары, материалдык нерселери бар экен. Ошону кабыл алуу маселеси кичине татаалдашты да. Мисал катары айтып көрсөтсөк, жакшы түшүнүктүү болот го. Себеби бул адам кароосуз калып калган да. Өзү ичкендигине байланыштуу аялы 15 жыл мурун ажырашып кетишкен. Ал эми 8 жыл мурун Россияга кетип калып такыр таштап койгон. Эми бул адамга карата мамилеси мурас берүүдө абдан маанилүү да. Эгерде мураскор адамдары адамга каршы мамиле жасап, аны өлтүрүп, же болбосо ушундай мыйзамсыз кылмыш иштери аркылуу мураска жетели деген учурда, анда бул мыйзам тарабынан булар мураскор катары адамдан четтетилет дагы, мурас кабыл ала алышпайт.
ошону түшүнбөй дагы көпчүлүк учурда кылмыш иштери да болуп кетет. Мен айтып аткан учур ушундай болду. Бул адам кароосуз калды. Жубай катары экөөнүн ортосунда мамиле токтоп калган. Ал эми кичүү баласы ошол жерде калып, бул адамды багып, ал медициналык жардамга муктаж болгондуктан бүт аракетин жасап, жашоосунун аягына чейин жанында болуп, өзүнүн баласы акыр аягына чейин туруп, анан каза болгондон кийин көмүп, баардык шарттарын аткаргандан кийин нотариуска келгенде өтө таң калыштуу нерсе кабылган. Себеби энеси 15 жыл мурун таштап, баласын да таштап, Россияга кетип калган адам мурасын кабыл алып калган да. Бул учурда бул биринчиден калыстык үчүн, экинчиден мыйзамдын талабына туура болуш үчүн мага кеңешке келди да. Эми бул учурда мындай болот. Биз эми сотко кайрылдык. Себеби акыркы 5 жылы жубай катары жашабагандыгына байланыштуу буну мурастан четтетүү мүмкүнчүлүгү мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошол себептен бул калыс дагы мыйзамга да ылайык болот деп биз сотко кайрылдык. Азыркы учурда бул аял мурас кабыл алуудан четтетилген, мураскор болуп баласы калды. Демек, ушундай учурларда болушу мүмкүн. Баардык мураскорлордун пайда болгон көйгөйлөрү тууралуу биз азыр эфирден бир гана кеңеш бере албайбыз. Ар бир жекече нерсе башкача болот, бирок специалисттерге кайрылсаңар, юристтерге, адвокаттарга кайрылсаңар, бул өзүңөрдүн көйгөйлүү маселелериңер боюнча сөзсүз түрдө жакшы, туура, мыйзамдуу кеңеш аласыңар, жардам да ала аласыңар. Ушундай учурларда биз жардам беребиз, адвокат катары консультацияларыбызды беребиз. Жана биз жогоруда мурунку передачада айтып кеткендей, доо арыздар менен кайрылуу мүмкүнчүлүгүн баардыгын тактап беребиз. Жана аягына чыгып, процесстерге катышып, дайыма кеңеш берип, ушул маселени көйгөйдү чечкенге чейин жаныңарда болобуз. Эми бул татаал маселелерди жалгыз чечип же болбосо кеңеш албай туруп чечүү бул опурталдуу. Ошон үчүн менин кеңешим дайыма нотариустарга, адвокаттарга, юристтерге, специалисттерге кайрылып, кеңешиңерди алып, тактап койгон туура. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн мураскорлор жана аны кабыл алуу шарттары кандай болот, ошол жөнүндө сүйлөштүк. Бул мыйзамдуу түрү кандай, жана турмушта кезделишүү, көйгөйлүү чыр маселелер кандай болот, ошол тууралуу сүйлөштүк. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү аягына чыкты. Эми саламатта болгула, эмки көрүшкөнгө чейин.